Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабакта ар бириңерге ачык маанай каалайм. Азыр биз кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндооч болушу. Сабагыбыздын максаты кыймыл аракетти билдирген сөздөр баяндооч болорун билебиз. Суроо берүү менен баяндоочту аныктайбыз. Эмгектене билүүгө тарбияланабыз. Балдар китебибиздин жаңылгандан кийин деген текстин уландысын окуйбуз дагы айрым сүйлөмдөргө талдоо жүргүзөбүз. Биринчи сүйлөмүбүз. Көрдүңбү? Мен кыйратып жатам. Таалайбек күлмүңдөгөн калыбында атасы менен апасына шаңырая карайт. Эмне кылат? Шаңырая карайт. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Экинчи сүйлөмдү уккула. Уулунун чын берилип иштеп жатканына кубанган Жакып чындыгында эле Таалайбекти мактай кетти. Эмне кылды? Мактай кетти. Мактай кетти деген сөз сүйлөмдүн баяндоочу болуп эсептелет. Үчүнчү сүйлөмүбүз. Таалайбек куду эмгекчил дыйкандай берилип иштеп жатат. Эмне кылып жатат? Иштеп жатат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Балдар, биз сүйлөмдүн баяндоочун дайыма эки сызык менен сызабыз. 331 көнүгүүнү карагыла. Биз төмөнкү сүрөткө класстер түзөбүз. Окуядагы каармандар Таалайбек, атасы жана апасы. Окуя жаз мезгилинде болуп жатат. Окуянын болуп жаткан жери Таалайбектин жана атасынын огороду болуп жатат. Балдар, эми кийинки сүрөттө үйгө тапшырма. Силер жай жана кыш мезгилдерине Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Өткөндө биз телесабактан жаз жана күз мезгилдерине Вендин диаграммасын түзгөнбүз. Мында жайга, кышка тиешелүү белгилерди жана экөөнүн окшоштуктарын аныктайсыңар. Сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Балдар, жакшынакай маанай менен аткарасыңар.